Бүгүнкү программаны биз Ош шаарында жайгашкан карылар жана балдар үй интернатынан тарталы деп чечтик. Анткени бүгүнкү коомдо эне менен баланын, бала менен атанын ортосундагы мамиле өзгөргөндүгүнөн улам тарбия максатында, тарбия багытында берилүүчү маалыматтарды таратып коюуну туура деп чечтик. Азыр алдыда биз ушул үй интернатындагы карылар жана балдар үй интернатындагы бир күндүк жашоого үңүлүп карайбыз. Жакшылап программаны акмалап туруңуздар, анткени мына ушул программа кароосуз калган энелер жана аталарга арналмакчы. Азыркы күндө карыялар үйүндө азыркы күндө 50 адам жашайт. 50 адамдан анын 26сы кар-картаңдар, 24 балдар. Бирок мына кар-картаңдар келгенде ушул жерге постоянно келет. Анан качып боло турган болсо, мусулмандарды мусулманча кылып, бардык жойну жайда кылып узатабыз. Карылар үйү, балдар үйү, кулакка өөн угулган жагымсыз сөздөр. Бир кездерде карылар, балдар көчөдө калып, өз үйүнө өгөй болот десе, эч ким ишенмек эмес. Бүгүн үй интернат дегенди угуп, чочубай да, таң калбай да калдык. Турмуштун оор сыноосуна кабылгандар аргасыздан бул жерлерде баш калкалоого мажбур. Бул программада Оштогу боорукердик үй интернатында карылыктын доорун, өмүрдүн калган жолун тобо кылып өткөрүп жатышкан аталар, энелер тууралуу сөз болмокчу. Балдарыбыз азыркы учурда 6 ай мөөнөт менен келип атат. 6 ай мөөнөт менен ар турдуу үй бүлөдөн келет. Жарым жетим, социальный жетим деп коет. Ошондой балдар келет. Үй бүлөсү начар семьядан келишет. Анан 6 айдын ичинде бара турган жери болбосо, оны өкмөт чечет. Через комиссия дагы улантып коет мөөнөтүнө. Анан узартып коет, ооба. Ош шаарындагы боорукердик үй интернатында учурда 52 адам жашайт. Алардын ичинен 28-и пенсия курагындагы социалдык абалы начар 1-2 топтогу майып карылар. Балдардын саны 24, 5 жаштан 16 жашка чейинки курактагылар, 2 тоголок жетим, 17 бала жарым жетим, 5 бала социалдык жактан абалы начар үй бүлөлөрдөн. Башка мекемелерден айырмаланып, бул жерде карылар да, тоголок жана жарым жетим балдар дагы асыранылат. Айрымдары гана убактылуу баш калкалашпаса, негизинен көптөрү эле бул жерде өз үйүндөй сезип жашап калышкан. 60 орундун 30-у балдар, 30-у карылар үчүн деп эсептелген. Мектеп курагындагы 20 бала шаардагы номер 26-чы орто мектепте билим алышат. Проблема пока азырынча жок. Бардыгы жетиштүү. Бирок жардам берип атат, жетишип атат, жардам бербесе жетпейт. Потому что мына кар-картаңдарыбыз жашы өтүп калганда неудержание болот экен да, анан постельный придется каждый день менять да. Көп кир жууш керек, ошондо кичине мыла моюшубуз жетпей калат. Мыла моюш, потому что балдарда бул жерде аларда постели, кийим башы 4 машина, 5 машинабыз иштейт, ошого кичине ушундай тартыш болуп калат. Мыла моюшуйдан. Эмне үчүн дегенде модага караганда азыр инфляция болуп мына бардык жок ценасы көтөрүлүп кетти. Бизге бир жылга бөлгөн ошо суммада чектелбей калабыз да, потому что инфляция болуп. Анан бир адамга бир күнгө 100 грамм эт рассчитан да, на целый день. Азыр кыскартып койсуздарбы бираз? Жок, көбөйтүш керек да, ушунун нормасын көбөйтүш керек дейм да. 100 грамм эт жетпейт азыр. Жетпейт, потому что 100 грамм эт 3 маал, 4 маал тамакка салынат. 3 маал, 4 маал тамакка салынганда кичинелерден тийип калат да. Анан 100 грамм эт сөөгө менен эсептелген. Сөөгө чыгып кетсе, аз эле болуп калат. Ошону кичине көбөйтүп берсе, мисалы саат 11 болду. 1 сааттан кийин тамак жешебегилер? Ооба. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына түшкү тамактанууга 1 саат убакыт калыптыр. Биз азыр ушул жетекчиликтин коштоосу менен ушул өзүнүн ашканасында. Себеп дегенде карыганда адамды
Күчтүү тамак. Кубаттуу кармап туруш үчүн күчтүү тамак Тамак бериш керек, ооба. бериш керек да. Ооба. Азыр бүгүнкү күндө ушул Оштогу карылар жана балдар үй интернатынын жашап жаткан балдар жана карылар бүгүнкү түшкү тамактоону танууда кандай нелерди жешет? Ошону байкап көрөлү. Жүрүңүз. Адегенде ашканадан баштадык. Анткени бул интернаттагы карыларды жакшы сөз менен даамдуу тамак гана кубаттандырат эмеспи. Ошондуктан алардын бир күндүк тамактануусун көрсөтүп берели. Эрте мененки, түшкү жана кечки. Сиздер ашпозчу экенсиздер да? Ооба. Бүгүнкү мына түшкү тамакка эмне даярдап атасыздар? Ушул биздин аталарга, энелерге, ушул карылар үй интернатында жашаган балдарга дагы түшкү тамакта эмне бар, ушуну көрсөтүңүзчү. Биринчиси гречевый суп. Ана экинчиси Кана нокот. көрсөтүңүзчү. Нокот отбарной. Бул нокот даярдап атасыз? Нокот. О, майлары да укмуш го мунун. Майлары. Эте менен, майы менен. Эти алахида. Кана бул этиби? Эти. Бул ушул азыр ушул порция карыларга жетеби? Жетет. Падли Жетеби бар, кичине да? болот. Падли кичине куюп берет да. Кичине кадифлор куюп беребиз. 50 адамга. Жетет. Муну 50 адам кылып таштырган. Бул дагы бул 100 адам, 200 адамдык го бул. Кечке чейин ушу Добавкасы менен жейт. Балдар жейт, да? Добавкасы менен. Добавкасын сурайт. Карыганда аларга карап балдарыбыз бересиздер да? көбүрөөк Горох жакшы тамак өзү негизинче. Сытный тамак да. Негизинен алып караганда баягы ашканаңыздар ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул карылар үйүндөгү ушу карылар тамактанчу, карыларга даярдалчу тамактардын ашканасында турабыз. Бул жерде эки ашкана бар экен, сиздердин айтуңуздарда. Бирөө газ менен, ал эми очок менен дагы кээ бир учурларда шаркалай даярдашат экен тамактарды. Биз азыр ушул очокто бышкан карылар үчүн тамакка байкоо жүргүзөлү. Биз азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул ушул мекемеге баш бакканда эле эмнеге ашканадан баштады деп ойлобоңуздар, себеп дегенде мына эжем деле калп айттырбайт. Карыганда карыны же болбосо ата энебизде ушул жерде жашап аткан тамак гана ушул кубаттуу болуп сактайт, күчүнө күч берет, демине дем берет деген өңүттө биз азыр ушул баштаганда эле ушул адегенде ушул ашканадан баштадык. Азыр өзүңүздөр көрүп турган бул очокко бышкан атайын ашты даярдап атыпсыздар. Биринчиге гречной суп. Экинчиге горох отварной. Үчүнчүгө Үчүнчүгө кечинде болот. Салат. биринчи, экинчи. Салат. Үчүнчүгө салаты да, үчүнчүгө салат да. Анан баягы байлар, чиновниктер айтып коет го, баягы 4-сүн баягы шириндиктерди жейбиз депчи. Шириндиктер берилеби? Берилет. Берилет. Полникте берилет да. Мына бул азыр эми түшкү тамак. Обедке, биринчи, экинчи. Обедти өзү баягы байланып жагылсын деген да бир сөздөр бар да. Мына обед убагында ушундай жайнатып койсоңуздар болбойбу? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү кылып туруп. Анан полники экинчи кылып Татууларды жеп алат да, тамактар калып кетет да. Татууларды ирети менен бересиз, биринчи сиз ашыңызды бересиз, экинчи горохуңузду бересиз дегендей. Таттоону кичип турат да, андай жеп коет. Балдарыбыз ошондой да. Балдар ушундай деп Аптын болуп коет. Бирок кең эле таттуулар. Бул жерге эми отун бүт көмүргө чейин даярдап алыпсыздар да. Эртемден саат 7-де как положено ушул жерде болобуз. Биринчи келип эле үйдө кандай балдарга, ата апаларыбызга кандай тамак жасасак, бул жерде да кутта ошондой тамак жасалат. Биринчиден оларга даамдуу болуш үчүн, эттери жумшак бышыш үчүн биз эрте асып, эрте кайнатабыз. Ошол өзүм үйдө ата энем кандай карасам, бул жердеги картаңдарда балдарды да кутта ошондой карайм. Эми адам карыганда жаш бала болуп калат да, мен өздөрү дагычы. Мисалы, сиздин бүгүнкү даярдап аткан гречкаңыз айрым бир карыларга жаппай калышы мүмкүн да. Ошол учурда кантип ситуациядан чыгасыз ошол? Ол учурда барып сурайбыз, тамак жактуу деп бардыгы жакшы дешет, жакпай калса башка тамак жасап бергенге аракет кылам. Бул өспүрүмдүн аты жөнү Асия. Мектепте окуйт. Ата энеси деле бар экен, бирок Асияга бул жайдагы жашоо жагат. Бир чети тынч, таза, ашпозчулук кесибин жактыргандыктан мынтип күндө казан башында. Апасы күн ирет келип, кабар алып, ал жайын сурап турат экен. Эки бир тууган, иниси ата энеси менен өз үйүндө. Ал эми Асия болсо таптакыр бул жактан кеткиси жок. Пан келип турабы бияка? Ооба. Канчанчы класста окуйсуң? 7. Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Бул жерде ушул тамакты үйрөнөйүн деп ушу ашпозчунун жанына шакирт түшкөн экенсиң да? Канча жаштасың азыр? 13. 13 жашта. Сен чоңойгондо эмне болгуң келет? Ашпозчу. Ашпозчу болуп окуйсуң да?
Бул жерде сага жакшы элеби шарттар? Бул жерде эч ким урбайбы сени? Эч ким Жок. ушпайбы бул жерде? Ушпайт. Жагабы? Ооба. Өзгөчө ким жагат бул жерде? Барса эле жагат. Апаң качан кайсы күндөрү келип турат сага? Ар күнү эле келет. Апаңа барып турасыңбы өзүң дагы? Ооба. Апаң эмне болуп иштейт? Апам иштебейт. Жок. Канча бир туугансыңар? Эки эле. Экелер берки Укам бар. укаң каякта? Үйдө. Үйдөбү? Апаң мененби? Ооба. А сен да апаңа баргың келеби? Ооба. Качан барып келдиң акыркы жолу? Кыскасы Көп болдубу? ооба. А баргың келбейби негизи эле үйүңө? Бул жер жакшы да сага? Ооба. Жерден ушундай кылып, эжелериңдин бир талим тарбиясын алып, анан келечекте мыкты бир ашпозчу болуп чыгам деген оюң бар экен да? Үй интернаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Бир күндүк тамак аш карларга 100, балдарга 110 сомдон каралган. Ага кошумча мекеменин кызматкерлери жайында чарбачылык менен алектенишип, салат, кыямдарды даярдап алышат. Тамак ашы белен кийимдери таза, жылуу бөлмөлөрдө жумшак керебеттерде жатышкан адамдарды көрүп, өкмөттүн камкордугуна ичиң жылыйт. Болбосо, мынча адам кайда барып, канча мезгил баш калкаламак? Өз үйүнөн жылуулук таппаган бирөөнүкүнө кайдан батмак? Зулфия эженин бул мекемеде иштегенине көп жыл болуптур. 2004 жылдан бери ушул жайдын ден соолук жагына дагы жооптуу кызматкер. Интернаттын мүдүрүнөн кийинки эле экинчи адам. Карлар үчүн ашкана сыры мына ушулар. Азыр мынандай Кудайды тааныган жигиттерибиз көп. Депутаттар келет, ооба, келет, депутаттар келет. Же болбосо чоң кызматтарда иштеген чиновниктер келип жардам берип турабы? Берет. Мисалы кимдер? Сиз маани бербейсизби ушуларга? Берем, унутуп калдым азыр. Унутуп калдым, ооба. Жакынкы күндөрү ким келди берги? Жакынкы күндөрү Жакынкы бир айда элестетип көрүңүзчү. Жакынкы бир айда ким келди? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр баамдап атканыңыздардай, бул жерде эч качан жашоосунан жыргап кеткен адамдар жашашпайт. Өзүңүздөр мына арткы көрүнүштөгү бир образды көрүп атасыз. Бул жерде да мына ушундай эки бутунан толук ажыраган инсандар дагы, жарандарыбыз дагы ушул жерде турмуш кечиришет. Азыр биз ушул мекеменин ичинде, ушул үй интернаттын ичинде жашаган энелерибизден кепти баштайлы. Өлсөк, өлүгүбүз талаада калбасын. Тууган уругубуз келип алып кетишер, эптеп жерге берер деп отурушат. Таптакыр эч кимиси жоктор болсо, ушул жайдан узап кетебиз го дешип үмүт кылышат. Жаш баладай башын жерге салышып, өздөрүн күнөөлүү сезген энелерди көрүп, не дериңди дагы билбейсиң. Кандайсыздар, жакшысыздарбы энелер? Суп-сулуу болуп отурасыздарбы? Биз атайын келип калдык энелер. Ушул жаңы жыл астында бир аз болсо да сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү. Анан ушул күнү, мына ушул бир күнүңүздөрдүн алалы дедик да, бир күндө ушул Карлар үй интернатындагы сиздердин жашоо турмушуңуздарды бир кандай көрүнүш ва туура айтасыз. Ушуну бир эли журтка жакшынакай кылып чалдырып берели деп чечтик. Мына ошон үчүн азыр мына кас катарга тизилген энелерибизден ирети менен бир маек алып баштайлы. Сиз качан келдиңиз эне, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга. Аты жөнүңүз ким? Каяктан келдиңиз эне? Мен Абжалы Орахатканмын. Кара Суудан келдим. Кара Суудан колхоз ташырып, участка кыдырышасынан. Канча болду эне бу жака келгениңизге? Келгениме өзүм ол Караңголотто 3 жыл жаттым, ушундай үйдө. Караңголот деген ошол жерде ушундай карлар үйү бар бекен? Кара Сууда. Азыр неме болуп, мектеп болуп калды. Мектеп болуп калды. Энди бул жака көтөрүп келдим. Ушул жерде 13-жылы келдим. Өзүңүз тууралуу кыска айтып бериңизчи. Сиз мурда ким болгосуз? Кантип келип калдыңыз? Колхозда эле болгонмун. Колхозда иштедим, текстилде иштедим, офшипте иштедим. Өзүм биздин уругубузда мындай эскиче илимибиз бар. Адамдарды эндесек, жомдосок. Көз ачыктык, мындай. Көз ачыктык жайыңыз бар экен да. Балдарыңыз барбы, жокпу? Көз ачыктык бар, диетолог немебиз тогубуз бар жок бар бизде.
Жөн эмес кестесиз бул жердегилерге дагы бир жакшы оң энергиялар берип турат кесте. Bular sonda endi azmat nima qilaman endi bular qariyalar bizde turu tushunmaydi. Çalınız var böyle? Aytsak maqtanganda bo'ladi. O'sha murunqu erimdan bo'lmadi. İçki yo'q olib ketdi. Apam var. Baldari turbay keyingi men atam içki yo'q olib ketgan. Atamdan meni töregan anan ondan keyin balali bo'lib 41'de ko'rgan meni. Murunqu kuyosidan baldari turgan emas. Qancha bir tugansızlar ene? Men hozir atalaşlarım ekövle. Özbekistan'da yaşaydılar. Baldari var, özleri ölüp kaldı. Bir kiçinesi var elem ne oldu bilmeyim. Özüңүздүн балаңыз барбы жокпу? Özüm balam keyinki kuyamdan boldu. Balgayakta hazır? Turbadı. Ha, turbadыбы? Mailem bul dagı nasip deymi? Bul dagı embagı eç bul turmuşka kapı olmaz Allah'ın gerek. aytkanda ulatganda. Allah'ın aytkanda bolat to'g'ri aytasiz. Evet, Sizler oylagan emasda bir günü gelip şerge düşüp kalam dep turabı. Biroq bul jerge düşüp kalam degenlerdi köpçülügü jamon oylayt eken. Bul jerge düşüp kalganda kээ şu adamlar aytat üydөгү turmuştan jakşı karışat dejet. Oşondoyбу? Yok, bu yer ayavaş sonra kurort bolup turat bizge. Yes alır. Es alır oturab. Kança jaşka çıktınız ene? Yaşınız? Ah, Yaşınız kançada? yaşım hazır 53. yılkımın. 53. Ekkam 70'ge çıkıp kaldım. Men Abdurayim Zakiya. 93'ke kettim. Veteran Truzenik tıyılımın bir tamin kaldım bu yerde Truzenik tıyılı. 93'tösüz Oo, 93'ke kettim. Sizde hiç kim 93'te где-то bir biz çamalap bir 50-60'dı Ay berek. suyundurmaganday meni. Şaşarıp ketteyin. Emi ilgeri sizin de çalınız bolsa gerek, jakşı turmuşlar bolsa gerek ha. Жақсы болса çıkıyorum подполковник милиция Abdurayim Japar degendim most bilesizler. Anan özüңüz ne jumuş kıldınız em jaş Men kezde? торговляда işledim. Soda satıp da mı? 8 yıl işledim торговляда. Ballarınız var mı balağın? Balam ölüp kaldı жақында. Жақында ölüp kaldı. Mailem 93 yaştagın öte çoң jaş. Siz ıyık yeni olup kalıpsız, ıyık yeni olup kalıpsız. Sizler yüzge kirgileyle. Kudayım buyursa emiş, sizlerin batağınızlar menen de Kudayım buyursa. Yarabbim Allah'ım. Amin. Bizlerden haber alıp gelip sizler, rahmet sizlerge Allah'ımdan koysun yarabbim. Pen qarıp, ayallarınız bilen pen qarıp, baldarınızı okutup, soň hizmetlerde işleşip, üylenip, irgetip, bala çağalı bulup, nibara çivereler görüp, özüňler intimaq yaşap, yüzge kirip, nibara çiveleriniz yiteleşip, oynap gülüp jürgüle ilahım. Yarabbim, Allah'ımdan koysun. Amin, aytpanız kelsin. Ağırbay sırqabay жақсы jürgüle. Sizler de jakşı jürüňizler, qara. Yapır. Yeni özüňiz jönünde aytsaňyz, özüňizdin at jönüňizdi aytyp, anan buyaka kantip gelip kaldyňyz, kançasynçy жылы geldiňiz şonu aytyp bersiňiz. Men gelgenime bir ayla oldu. Ha, bir ayla oldu. Kantip gelip kaldyňyz eje? Ne sebepten gelip kaldyňyz? Gözüm operatsiya kılıp oşon üçün gelip. Gözdü qayerda operatsiya kıldırdınız? Oş telebi? Yok. Birinci nemege bardık, avangardga bardık. Anan keyin bolsa Oşko bardık. Anan keyin nemege Bişkekten anan keyin Kayrat bu yerge geldik. Geliyor anan niye alışız gereken? Mine Turetski birdeke var eken go, firma var eken. Ana şo aytdı, oşo vraç aytdı. Demege Taşkentke bargıla dedi. An Taşkentke bardık. Barınan keyin oşo operatsiya kıldı maňa birok. Kede görüp kalam da. Jaman da. Özüňüzdün üýüňiz, özüňüzdün bala çakaňyz. Bala çakam yok, birok bari jogu bar. Karasuda. Üýüňiz kakda? Karasuda. Özüňüzdün üýüňiz. Yok singdimkinde. Özüňüzdün üýüňiz jokpu? Yok. Taptakır algan emasizbi? Yok algamın birok ba göz neme kılgan üçün men neme satyygem. Ha, satıp durup şu gözüňizdi oňdotduňuz ha? Owa. Aty jönüňiz kim meni? Inabat. Inabat, familiýaňyz. Hanipaba. Karasuluk bolasy siz dagı. Yaşınız kançada ene? 66'da. 66'da. Siz bir 35-40'dın tegeregindey görünetkeś. Ömrüňiz uzun bolsun ene. Şimdi öğretkesin daylana. Enelerge jakşı söz jagap ene. Yaşar verdim. Enelerge aytış gerek da sözsüz. Eneler hiç kaçan biz karıdık diýeňizler hiç kaçan. Jürek jaş boydan kalat da bar ene. At jönüňiz kim? Men aytsam anda taň galyp o öter yaşart görürsün. Maýly. Aty jönüňiz kim ene? Aty jönüm Ajykulyga Haken. Haken. Kaçtan geldiniz? Kaçan Men geldiniz? Özgönden geldim. Özgönden geldiniz. Gelgenime 3 yıl bolup kaldı. 3 yıl bolup kaldı. Tagdyrdan
Buyruğu bilen geldim bir yerge dağı. Murda uşu hiç oylogonсуз дейм. Oylaganmasın. Neme? Жаш кездеги Men максаттарыңыз özüm кандай эле? ayımda 30 yıl mugallim bol işledim. Mugallim болдуңузбу? Кайсы убактан бердиңиz? Özümüz tilimen. Tilada. Кыргыз тилден, э? Anan pensiyaga çıkandan keyin qarıdım. Qarıgandan keyin qarasam özüm bir uyda özüm bagalbay kaldım. Өзүңүздүн үйүңүз барбы? Бар, bir uyda kaldı. Anan keyin şu yerde bilbeytken men. Şunça жүрüp şu oşta şunda uy bar eken. Bir uydan up kaldım dağı. Özüm kalom menen. Men şu yerde jaşayım. Ömrüm akırına çeyin o yerde bolamın dep. Özüm seçim kıldım. Biröge ukkan jokmун. Балдарыңыз барбы эле? Bala жоқ та, бала болса şu yerde жылан bu men. Бир тууган, канча бир туугансыз? Bir tuğandarım, 4 bir tuğanım barla, baldары var, alar öldü. İyileşti barba dep. Balda eme үйüne barat degenim ne karlar үйüne. Men barıp uqtum, жақсы eken gördüm. Neme, elden uqadım. Dep gelsem, gelgen, bosoğun attığın günden başlap mağa jaktı şu yer. Şunçalık koro jayı, mınau sloyaları var. Kançaga çıktınız ene? 84'e çıktım. Ой, siz bir 60'tın tegerek ekesizler. Jaman suyun ötkesi de. 40'ta demedik. Çalımız Çalım öldü. Ölgün Çalım ököz 60 yıl bir gezi yaşadık. 60 yıl. 60 yıl. Ölgün neyden özüm kaldım. Oşada hiç kaçan bayağı can şerik ajıratmasın degen uşul deyim ha. Uşul da. Жаш кезде hiç kim ушундай карылар үйүнө барып калам деп ойлоп болсо керек а эне. Бұл нерсе мен түшүмө да кирген эмес. Институт болуп ушул жерге барып калам деп ойлогондо түшүмө да кирген эмес. Эми кыстаган немени, кыстаган турмуш жеңетте ушул жерде 7 жылдан бери жашап келатам. Баары жакшы карашат, кам көрүшөт, урсам больницага жаткызышат. Кыскасы жакшы улум, баары жакшы. Эми андан башка айла жок да эне. Айла жок. Андан башка айла жок. Айла жок да. Ден соолукту ойлоңуз, Кудай буйрса балаңыз банкта иштесе, анда пул чогултуп, ипотека кылып, үйүнө алып чыгып кетсе, ипотекага очуп кетирген. Үйлөндү, 2 балалуу болду. 2 балалуу болду. Келиниңиз келип турабы? Келип турушат. Небереңизди көрүп көрсөтүп турабы? Сүйлөштүрүп турушат. Сүйлөштүрүп турушабы? Макул. Эми сиз дагы көп нерсеге баягы нервди иштетпей, андан көрө кийинки калган өмүрдү жакшы кылып туруп, бир майнап жашаш үчүн энелериз айткандай көңүлдү кунак кылып жүрө бериңиз. Өзүмдү кармап, кыжалат болбой, жакшына кармап отурам да. Анан кийин эми ушу жаңы жыл келатат, жаңы жылыңар менен жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, бейпилдиктин, тынчтыктын жылы болсун. Баарыңарга биринчи байлык ден соолук каалаймын. Ошону менен бирге балдарым силердин ишиңерге ийгилик болсун. Эч качан оорубагыла, биринчи байлык ден соолук болсо бардыгы болот. Ушунчалык келип бизге көңүл буруп, биздин ушундай акыбалыбыз менен эметип кеткениңе силерге рахмат болот. Адам баласы түйшүк башына түссө айласыз көнөт. Болбосо булгарлар үйүндө байланып отурган аталар, энелер убагында эл катары эмгек кылышкан. Бири пахта тамекиде иштеп, башкасы агартуу тармагында жана башка. Болгону учурунда жаштыкка, шаттыкка чиренишип, балалуу болуу маселесине анчалык маани беришкен эмес. Дегенин бул жайда жашаган карылардын көпчүлүгүнүн балдары же кыздары жок, айрымдарын гана эске албаса. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин энелерден маек алсак, азыр эми ушул аталарыбыздан дагы маек алганды туура деп чечтик. Мен 3 ай болду келгеним. 3 ай болдубу? Неден улам келип калдыңыз аба? Менин бала чакаларым өлүп кеткен 90. Эч ким калбадыбы? Эч кимим жок. 90-чы тополоңдо өлүп кеткенби? Өлүп кеткен. Өзүңүздүн үй жайыңыз барбы? Жок да, Жокпу? Ина мен Садыр Жапаровке жаздым. Садыр Жапаров мени пенсияга чыгарып шээрге жайлап койду. 3 ай болду бул жерде. Ömrünü versin. Мен 12-жылга келдим. 12-жыл келдизби? 11 келгем. Жаштайыңызда эмне кызмат кылгансыз аба? Шопур. Шопур болдуңузбу? Бияка келем деген ой болгон эмес да, эмне бир себеп болду аба? Айтыңчы мындай, ачык. Аял өтүп кетти анан ушул жака келдимде. Бала чакаңыз барбы? Жок. Жокпу бала чакаңыз? Жок. Тууган урук. Тууган урук бар болгон менен. Ар кимдин өзүнүн тирилиги да. Ovqatlari yaxshi, kamchiligi yo'q. Qancha bo'ldi kelganingizga? Qo'li ochiq odamlar bor ekan, mana saxovatli nimalar. Qancha bo'ldi bu yoqqa kelganingizga? 19-yil kelganman. Bola chaqa bormi? Bola chaqa ham bor endi, qizlar bor endi, ular biroda xasmi ekanda endi. Yoshingiz qanchada? Yaşım 67.
Bala çaka barmı? Yok, Yok mu? yok. Bana şaka yok. Bala çaka barmı? Bir tuğan barmı? Bal faydası yok. Faydası yok. Balda kança balanız var? 5 bala var. 5 balanız var mı? Ajrasıp ketken 81. 81'e beri başka şey. Ballarınız gelmey mi? Yok. Кыргыз коомунда карларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күчөп баратканы байкалууда. Эзелтең карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адаттын күчөшүнө эмне себеп? Эмне үчүн балдар өзүмчүл жеке басар мүнөз тутуп, карыган ата-энелерин сыйлоо милдетин сезбей баратышат. Карылардын пенсиясы өз жашоосун камсыз кылууга жетеби, же жашында берген мээнеттин дөөлөтүн көрбөй жатышабы? Өзгөчө мына мындай карлар үйлөрүндөгү кароосуз калган аталардын, энелердин саны качан азаят? Башка энелер сыяктуу эле гана эми балдары бакса, же болбосо балдары болсо, энелерибиз айткандай, өзүнүн үйүндө, өзүнүн очогунда түтүн булатып дегендей, небере жытын жыттап, ушундай бир бактылуулуктун, карлыктын бактылуулук көз ирмемин өткөрсө деген ниеттери бар, албетте бардыгын эле. Бирок турмуш тиричилик, энелерибиз айткандай, ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дегендей. Ошол карлыгынын кийинки өмүрлөрүн ушул жерде бактылуу, жакшынакай көңүлдөрү кунак болуп, бири-бири менен бир тууган болуп өткөрүп атканы дагы бизди жана сиздерди бир кайдыгер калтырбаса керек. Эч качан ата-энени карыганда талаага таштап, же болбосо көңүлүн суuтканга бир дагы баланын, бир дагы кыздын, бир дагы адамдын акысы жок. Ошондуктан бул программаны жыйынтап жатып, ата-эне барда, ата-эненин көзү тирүү үстүндө барктап, даңтап калуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ата-энелерди сыйлайлы. Саламатта калыңыздар.